Саламатсыздарбы? Мен номер 3 эксперименталдык гимназиянын 7-класстын окуучусу Токтошо Сезим. Мен бүгүн сиздерге Айым китебинде жазылган 104-беттеги өзүн өзү ар тараптуу өнүктүрүү темасын кантип өз жашоомдо колдонгонум тууралуу баяндап берем. План: өзүн өзү ар тараптуу өнүктүрүү. Түрлөрү: бушуктоо. Өзүн өзү ар тараптуу өнүктүрүү бул адамдын 3 жактан өнүгүүсү: интеллектуалдык, физиологиялык, руханий жактан. Биринчи өнүгүү болуп интеллектуалдык өнүгүү, акыл эмгегин, маданиятын өстүрүү болуп эсептелинет. Интеллектуалдык өнүгүүнү өстүрүүдө биз мектеп курагыбыздан, жаштык кезден адабий чыгармаларды, мисалы Чыңгыз атабыздын томдуктарын, ошондой эле акын жазуучулардын чыгармаларын окуйбуз. Ошондой эле ар дайымкы күнүнө гезит, журнал беттеринде чыккан маалыматтарды байма-бай билип туруу да интеллектуалдык өнүгүүгө жардам берет. Ошондой эле кругозорго бай энциклопедияларды окуу, аларды сатып алуу интеллектуалдык өнүгүүгө өз пайдасын тийгизет. Мына ошону менен интеллектуалдык өнүгүү ар кандай дүйнөлүк классика, адабий чыгармаларды, энциклопедия, мемуарларды окуу менен биз өстүрө алабыз. Ал эми экинчи өнүгүү болуп бул физиологиялык өнүгүү. Спорттун бир нече түрү менен машыгуу. Эртең мененки гимнастиканы калтырбай жасоо. Спорттун бир нече түрү менен машыгууда биз мисал келтирсек, айкидо менен машыгуу. Ошондой эле эртең менен чуркоо ден соолукка пайда алып келет. Дзюдо менен машыгуу, суу бассейнинде сүзүү. Үчүнчү өнүгүү болуп руханий өнүгүү, жан дүйнөнү азыктандыруу, башкача айтканда рух казанды толтуруу, байытуу болуп. Ага биринчи кезекте бизге мусулман адамдарга ыйык болгон ыйык Кур'ан Карим китебин окуганды үйрөнүшүбүз керек. Ошондой эле мусулмандарга парз болгон 5 убакыт намазды үйрөнүшүбүз керек. Мына ошону менен мен өз темамды жыйынтыктап жатып, бул сабакта өтүлгөндөр боюнча өзүн өзү ар тараптуу өнүктүрүүнүн түрлөрү, аларды кантип өстүрүүнү үйрөндүк. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.